21-бап. Теңир өз айтканындай Сарага назарын салып, ага айткан сөзүн аткарды. Саранын боюна бүтүп, Кудай айткан мезгилде Ибрайым картайган кезде ага уул төрөп берди. Ибрайым өзүнүн Сарадан төрөлгөн уулуна Исхак деген ат койду. Кудай ага осуяттагандай, 8-күнү Ибрайым өз уулу Исхакты сүннөткө отургузду. Уулу Исхак төрөлгөндө Ибрайым 100 жашта эле. Ошондо Сара: "Кудай мени күлкү кылды. Мен жөнүндө ким укса да күлөт го. Сара бала эмизет" деп Ибрайымга ким айталар эле. Бирок ал каарыган кезде мен ага уул төрөп бердим деди. Бала чоңоюп эмчектен чыгарылды. Исхак эмчектен чыгарылган күнү Ибрайым чоң той берди. Сара Мисирлик Ажардын Ибрайымга төрөп берген уулу Исхакты шылдыңдап жатканын көрүп калып, Ибрайымга мындай деди: "Бул күңдү уулу менен кошо кууп чык. Анткени анын уулу менин уулум Исхак менен бирге мураскор болбойт." Исмаил жөнүндө айтылган бул сөз Ибрайымга катуу тийди. Бирок Кудай Ибрайымга: "Уулуң менен күңүң үчүн кайгырба. Саранын айтканынын баарын кыл. Анын тилин ал, анткени сенин тукумуң Исхак аркылуу аталат. Күңүңдүн уулунан да мен эл жаратам, анткени ал сенин уулуң" деди. Ибрайым эртең менен эрте туруп, тамак аш жана бир чанач суу алып, Ажардын ийинин артып, баласын колуна берип, аны кое берди. Ажар кетип бара жатып, Беер-Шеба чөлүндө адашып калды. Чаначта суу калбай калгандыктан, баласын бадалдын түбүнө калтырып, жаа жебеси жеткидей алыс барып отурду да, баланын өлгөнүн көргүм келбейт деп, анын каршысында отуруп алып боздоп ыйлады. Кудай баланын үнүн укту. Ошондо асмандан Кудайдын периштеси Ажарды чакырып: "Ажар, сага эмне болду? Коркпо." Кудай баланын үнүн жаткан жеринен укту. "Ордуңан туруп, баланы тургузуп, колунан ал, анткени мен андан улуу эл чыгарам" деди. Кудай Ажардын көзүн ачты. Ошондо ал суусу бар кудукту көрдү. Анан ал барып чаначка толтура суу алып келип балага ичирди. Кудай бала менен болду. Ал чоңоюп чөлдө жашап калды. Жаа тарткан мергенчи болду. Ал Паран чөлүндө жашады. Энеси ага Мисир жеринен аял алып берди. Ошол убакта мындай окуя болду. Абы-Мелек өзүнүн аскер башчысы Пихолго жана Ибрайымга: "Эмне кылсаң да бардык иште Кудай сени менен экен. Сен азыр ушул жерде мага сени да уулуңду да небереңди да таарынтпайм деп Кудай менен ант бер. Мен сага кандай жакшылык кылсам, сен да мага жана өзүң жашап турган жерге ошондой жакшылык кыл" деди. Ошондо Ибрайым: "Ант берем" деди. Анан Ибрайым Абы-Мелектин кулдары суусу бар кудукту тартып алган үчүн Абы-Мелекти жемеледи. Абы-Мелек болсо: "Муну ким кылганын билбейм. Сен да мага айткан эмессиң. Мен ал жөнүндө ушуга чейин уккан эмесмин" деди. Ошондо Ибрайым майда жана бодо малдан алып Абы-Мелекке берди. Ошентип экөө тынчтык келишимин түзүштү. Ибрайым майда малдан 7 козуну өзгөчө бөлүп койду. Абы-Мелек болсо Ибрайымдан: "7 козуну бул жерге өзгөчө бөлүп койгонуң эмнең?" деп сурады. Ал ага: "Бул 7 козуну менин колумдан ал. Кудукту мен казганыма булар күбө болсун" деп жооп берди. Ошондуктан ал бул жерди Беер-Шеба деп атады. Анткени бул жерде экөө антташты. Ошентип Беер-Шебада тынчтык келишими түзүлдү. Анан Абы-Мелек менен аскер башчысы Пихол Пелишти жерине кайтышты. Ибрайым Беер-Шебанын жанына токойчо отургузуп, ал жерде түбөлүктүү Кудай Теңирдин атын чакырды. Ошентип Ибрайым Пелишти жергесинде келгин болуп көп жыл жашады. 29-бөлүм. 7-айдын 1-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул күн силерде сурнай тартчу күн болсун. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок бир букачар, бир кочкор, 1 жылдык 7 козу чалгыла. Букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 тек алып келгиле. Бул курмандыктарды ай жаңырганда чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары жана дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары, алар үчүн белгиленген куюлуучу курмандыктардан тышкары жыты теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. 31-бөлүм. Ошол мезгилде дейт Теңир: "Мен Исраилдин бардык урууларынын Кудайы болом. Алар болсо менин элим болушат." Теңир мындай дейт: "Кылычтан аман калган эл чөлдө ырайым тапты. Исраилди сооротууга бара жатам." Теңир мага алыстан келип мындай деди: "Мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм. Ошондуктан сага ырайымдуу колумду сундум."
Мен сени кайрадан жайгаштырам. Сен жайгашасың. Исраил кызы, сен кайрадан өзүңдүн даптарың менен жасалгаланып, шаттанган ырчы бийчилер тобу менен чыгасың. Кайрадан Самария тоолоруна жүзүмдүк өстүрөсүң. Жүзүмчүлөр өздөрү отургузган жүзүмдүктөрдүн түшүмүн өздөрү пайдаланышат. Анткени Ибрайым тоосундагы сакчылар тургула, Сион тоосуна чыгып, Кудай Теңирибизге баралы деп жар салган күн келет. Анткени Теңир мындай дейт: Жакып тууралуу кубанычтуу ырдагыла, эл башчыларынын алдында даңазалагыла. Теңир өз элиңде Исраилдин калдыгын куткар деп айткыла. Жар салгыла, даңктагыла. Мына мен аларды түндүк жеринен алып келем. Аларды жер кыйырынан чогултам. Алардын арасында сокуру да, аксагы да, кош бойлуусу да, жаң эле төрөгөнү да болот. Бул жерге калың эл кайтып келет. Алар ыйлап кетишкен. Мен болсо аларды сооротуп алып келем. Мен аларды суунун бою менен, мүдүрүлбөй турган түз жол менен алып келем. Анткени мен Исраилдин атасымын, Ибрайым менин тунум. Теңирдин сөзүн уккула элдер. Алыс каралдарга мындай деп кабарлагыла: Исраилди ким чачыратып жиберсе, аны ошол өзү чогултат. Аны койчу өз койлорун кайтаргандай кайтарат. Анткени Теңир Жакыпты кун төлөп кайрып алат. Аны андан күчтүүнүн колунан куткарат. Алар келип Сиондун бийик жерлеринде кубанып ырдашат. Алар Теңирдин райымына, буудайына, шарабына, майына, козуларына жана өгүзүнө агылып келишет. Алардын жаны сугарылган бактай болот. Алар мындан ары чарчашпайт. Ошондо кыз тобурчунун арасында кубанып ырдайт. Жаш уландар менен каарлар бирге ырдашат. Алардын кайгысын кубанычка айлантам. Аларды сооротом, кайгыдан кийин кубантам. Ыйык кызмат кылуучуларды курмандык майына тойгузам. Менин элим менин берекеме тоет дейт Теңир. Теңир мындай дейт: Рама шаарынан зар какшап, боздоп ыйлагандын үнү угулат. Бул өзүнүн балдарын жоктоп ыйлаган Рахел, ал сооронгусу келбей жатат. Анткени алар эми жок. Теңир мындай дейт: Ыйлаганыңды жана көз жашыңды төккөнүңдү токтот. Анткени сенин ишиң үчүн сыйлык бар дейт Теңир. Алар душман жеринен кайтып келишет. Сенин келечегиң үчүн үмүт бар дейт Теңир. Сенин уулдарың өз жерине кайтып келишет. Ибрайымдын ыйлаган үнүн угуп жатам. Сен мени жазаладың. Мен үйрөтүлгүс букачардай жазаландым. Мени бур, ошондо мен бурулам, анткени сен менин Кудай Теңиримсиң. Сен мени бургандан кийин өкүндүм. Сен мени эсиме келтиргенден кийин башымды койгуладым. Мен уятка калдым, маскара болдум, анткени өз жаштыгымдын жаманаттысын көтөрдүм. Бир туугандар, үмүтсүз адамдарга окшоп кайгырбашыңар үчүн өлгөндөр тууралуу билүүңөрдү каалайм. Ыйсанын өлүп кайра тирилгенине ишенгенибиздей эле, Кудайдын Ыйсага ишенип жүрүп көз жумгандарды да аны менен бирге алып келерине ишенебиз. Теңирдин сөзүнүн негизинде силерге айтарыбыз бул: Теңир келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз. Анткени буйрук берилгенде, башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир өзү асмандан түшүп келет. А дегенде Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз. Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен соороткула. Силерге бир жашыруун сыр айтайын. Баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз. Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот, өлүп калчу бул дене өлбөс болот. Чирип калчу бул денебиз чирибес болгондо, өлүп калчу бул денебиз өлбөс болгондо, өлүм жеңилди, жок болду деген сөз аткарылат.